Асанова, жолук салынсам ысып, жүдөп кетсем керек дечмин. Ишенип коюңуздар, баары башкача экен. Кыргыз эстрада ырчысы Гүлнур Асанова дин жолуна түшүп, жолук салынганы маалым. Бул тууралуу ырчы өзү дагы билдирүү жасап, анда жолук салынганына көп болгонун айтат. Саламатсыздарбы замандаштарым? Бул сүрөт өткөндө тартылган эле. Бишкек шаарынын Ленин районунун акими пандемия учурунда шаардык тургандарга жардам көрсөткөн инсандарга разычылык кат, диплом тапшырды. Рахмат. Ал учурда мен интернетке жарыялагым келген эмес. Алгач 30дай киши арасында олтургам. Эч ким тааныган эмес. Качан гана өнөр адамдарынан деп аты жөнүмдү айтып чакырганда баары таң калып карашты. Деги эле жолук салынганымды сиздер менен баракчам көптөн кийин көрдүңүздөр. Бир нерсе айтып кетерим. Аллахка өзүмдүн бир сөзүм бар эле. Эгер мен 5 убакыт намазымды тургузсам, анда сөзсүз жолук салынам деген. Бирок ушунчалык оор элестетчүмүн. Ишенесизби, мынчалык жеңил экенин билгенде мен эбак эле бул жолду тандамакмын. Көп нерсени туура эмес кылып жүргөн экем. Жолукту да оор, ысып жүдөп кетсем керек дечмин. Жок, ишенип коюңуздар, баары башкача экен. Кудайга чексиз шүгүр кылам. Сыноолорго сынбай, татыктуу өтсөм экен деп ар дайым тилек кылам. Барыңыздарды урматтайм, сыйлайм. Маалымат булагы, Барс Медиа, Чекит KG. Нурзат Токтосунова качан депутат болот? Алып баруучу Нурзат Токтосунова да бийликти көздөй аттаныптыр. Ал Биримдик партиясынын тизмесинде 76-чы болуп катталган экен. Бир караганда эмне мындай алыс туруп алган? Депутаттыкка мүмкүнчүлүк деле жок деген ойлор кетиши ыктымал. Бирок бул жерде өзүнүн логикасы бар. Анткени Биримдик азыр эле бийликтин партиясы деп атташууда. Эгерде мекеним Кыргызстан партиясы тоскоолдук кылбаса, Биримдик марага биринчи келип 30-40 депутаттык орунга ээ болот деп божомолдошууда. Депутатка өткөндөрдүн бир тобу дагы мамлекеттик жогорку даражадагы орундарга кетишет. Ошентип 50-60 орундар деле 1-2 жыл өткөндөн кийин депутат болушу толук мүмкүн. Мындай мисалдар толтура. Аида Касымалиева КСДПКнын арткы орундарынын биринде эле болчу. Ушундай жылышуулардан улам 2 жылдан кийин ал депутат болуп парламентке келди. Нурзатты деле ушундай саясий тагдыр күтүп жатат дегенди айтышууда. Ким билет, балким арткы орундар болсо да 2-3 жылдан кийин Нурзат айымдын саясий жылдызы жанып кетер. Маалымат булагы, Аргумент, Чекит KG. Анжелика, аялдын сулуулугу терең ыйманында, назиктигинде, уяңдыгында. Ырчы Анжелика Кайратова адамдын сулуулугу анын ыйманында деп эсептейт. Бул тууралуу оюн ырчы өзүнүн социалдык баракчасына жазды. Адамдын сулуулугу ички сырткы тазалыгында, тыкандыгында, терең ыйманында, назиктигинде, уяңдыгында. Сулуулук сырткы келбет менен гана чектелбеши керек. Жан дүйнөң жакыр болсо, жүзүң жаркыратып нур чача албайсың. Ал бир гана жүрөктөн чыгат. Жашоодогу түркүн тоскоолдуктарды буйтап өтүү канчалык оор экенин билесиздерби? Мени стресстен, кайгыруудан, азаптан эмгек гана арачалап калды. Тынымы жок кыймылдамын. Анткени ачка киши ачуусу жаман дегенди көп угам. Ошондуктан ар бирибиз эмгектенели, өсөлү, өнөлү, бийиктикте эркин канат жайып учалы. Ошондо бактылуулук эмне экенин түшүнөбүз. Жайында жаткан кышында тоңот, дайыма иш үстүндө болуп, көңүлүбүздү толук кылып, жүрөгүбүздүн жалындаган отуна жалынып жашасак кандай сонун? Дүйнө мүлктү көптүгү байлык эмес, көңүлдүн токтугу байлык деп бекеринен айтылбаган чыгар, деген ой менен бөлүштү ырчы айым. Маалымат булагы, Арба, Чекит KG. Бекборбиевди ишенген досу четке сүрдүбү? Келе жаткан парламенттик шайлоо маданият, шоу-бизнес өкүлдөрүнүн бир далайы депутаттык үстөлдү кучактап калуу үчүн аракеттенип жаткандары белгилүү. Албетте, аты-жыты кыргыз элинин 3 кыйрымына белгилүү болуп калгандар партиялар үчүн табылга болору турган иш. Анан шоу-бизнес өкүлдөрү дагы өздөрүнүн мыйзам чыгаруу бийлигинен көргүлөрү келишти. Бирок бул жерде элге белгилүүлүк менен капчыгы калындык карама-каршы болуп түштү. Бекитилген тизмелерди алдыңкы өтүп кетчү майлуу орундарды капчыгы калыңдар ээледи. Ал эми шоу-бизнес өкүлдөрү болсо 40тан аркы орундарга сүрүлдү. Буга чейин биз Урмат Усеновдун ошондон улам партиядан кеткенин айттык эле.
Эми дагы дал ушундай тагдыр дагы белгилүү ырчы Бекборбиевке дагы туш болуптур. Ал эми Мекеним Кыргызстан партиясынын ээси деп эсептелген Райым Миллион менен жакшы мамиледе экендигин байма-бай кабарланып келген. Досум эл үчүн кызмат кылат деп көп айткан. Эми болсо Мекеним Кыргызстандын бекитилген тизмесин караса 50-60 100дөн аркы орундарга сүрүлүп калган сыяктуу. Албетте мындай нерсени Бекборбиев сыяктуу белгилүү, таланттуу өнөр адамдары көтөрө албайт. Биз билгенден Бекборбиев дагы партиядан да, тизмеден да өз калоосу менен чыгып кеткендей. Эмне дейбиз? Бекборбиев депутат болбосо деле талантын мындан ары өркүндөтүп, элине кызмат кыла берсин демекчибиз. Анткени кыргыз элинде өнөрлүү өлбөйт деген улуу макал бар. Маалымат булагы, аргумент чекит KG. Нурмат Садыров, ырчы, апамды сыйлай алган кызды издеп жүрөм. Нурмат Садыров карантин маалында элге кол сунган ырчылардын катарында болду. Эпидемия күчөп турган маалда да ден соолугун топогелге салып, бейтаптарга дары ташып жүрдү. Бул сандын аптак каарманы болгон ырчы мырза жеке жашоосу, чыгармачылыгы тууралуу маек курду. Нурмат, салам. Жакында Ысык көлдө эс алып жаткан медицина кызматкерлерине концерт коюп келиптирсиң. Салам. Мамлекет кызыл зонада иштеген медицина кызматкерлерине Ысык көлдө эс алууга жолдомо берген экен. Биз ыктыярчы катары өнөр адамдарынын атынан ыраазычылык билдирүү максатында чын дилибизден барып, жылмайып тартуулап келдик. Анткени алар азыркы учурдун баатырлары десем болот. Ырчылар тойдо кызмат кылып жүргөн видеолорун Instagram баракчасына киргизе башташты. Тойлор жандандыбы? Жакшылык болуп турганы сонун экен. Үйгө камалып турган жакшыбы же той болуп эле күлүп жайнап турганы жакшыбы? Майрам эле болуп турганы жакшы эмеспи? Бирок той сезону башталды деп айта турган маалга келе элекпиз. Биз дагы ошол кезди сагындык. Мурда күзүндө элдин кызматында болуп жаныбыз тынбай, бир туру Бошто, бирде Жалал Абад, Бишкектин кызмат кылып жүрчүбүз. Азыр андай учур жок. Бирин экин жакшылыктарга барып турганыбыз болбосо эле той топур бергенден коркуп жатат. Көп бараттык эле. Коронавирус желибизди чыгарып отургузуп койду. Той жок болсо деле ар бир адамдын тиричилиги өтө берет экен. Дасторкондо чай, наның болсо болду. Көп ырыскы кылчу экенбиз. Апаң жакшы жүрөбү? Жолугун камдап келин күтүп жатса керек. Апамдын ден соолугу жакшы. Келин күтүп жатканына менин үйлөнөйүн деп шашканыма көп болду. Бул нике кайыптан да. Убакыт сааты буйрамайын жатат окшойт. Өмүр бою бойдок жүрө бербейм. Буйруса апамдын келиндүү, неберелүү кылуу максатым бар. Апам кылган ишиме, чыгармачылыгыма баскан турганыма ыраазы. Келиндүү кылсам колу узарып мындан да сүйүнөт го деп ойлойм. Көз салып койгон кыз барбы? Апамдын тааныштары биздин кызыбыз менен сүйлөшүп көрсүн деп сүрөттөрүн жөнөтүшөт. Апам, сени кыйнабайбыз. Чыгармачылыгыңды түшүнгөн, көңүлүңө жаккан кызга үйлөн. Сени сыйласа, бизди сыйлайт деп ойлойм деген. Чыгармачылыгымды түшүнгөн, табитиме төп келген кызды издеп жүрөм. Чыгармачылык мен үчүн хобби эмес, өмүр бою аркалай турган кесибим. Көрмандар жоголуп кетет деп үйлөнбөй жаткан жерим жок. Пандемия күчөп жаткан маалда бир топ ырчылар кайрымдуулук менен алек болушту. Сен кандай жумуштарды кылдың? Instagram баракчабызда катталуучуларыбыз көп болгондуктан карантин маалында сиз элдин адамысыз, посттон өткөрүшөт деп кыйналгандар жардам сурап жатышты. Ден соолугумдан кооптонгон деле жокмун. Жугузуп албасам экен деп апамды эле ойлоп жаттым. Кайрымдуулук фонддорго жардамга муктаж жарандардын номерин берип, акча которо элек дегендерге себепчи болуп жаттым. Постко келип тамак ашын алып кеткен мекендештерибизди көрүп жүрөк ооруду. Мен өз чөнтөгүмдөн көбүрөөк каражат чыгарып жардам берүүгө мүмкүнчүлүгүм болбосо да, себепчи болгонго мүмкүнчүлүк түзүлдү. Элден алган акчаны элге таратып бердим. Оор күч алып кеткенде түнкү саат 3-4кө чейин ооруп жаткандарга дары ташып жүрдүм. Бирөөнүн көңүлүн алган бакыт экен. Чыгармачылыкка кайталы. Жаңы ырлар жазылып жатабы? Тутанга махаббат деген ырымдын бет ачары кылдым. Бул ырда мени бир сулуу кызды сүрөттөдүк. Жакында ырга клип тартам. Ырларыңдын эси барбы? Эсин күтүп жүрөбүз. Жолукканда ушул ырдын баары сагарына алат деп айтам. Негизи ырды көскөрөндөп жазасың. Репертуарыңда менин калемимде таандык ырларым бар. Кесиптештериме да ырдын сөзүн же обонун жазып берип калам. Эргүү келип турган убактан жан дүйнөм менен кооздоп ширин сөздөр менен жазасың. Кайсы бир окуяны чагылдырасың. Кээде бир кызга ашык болуп жазылган ырлар да болот. Жүрөгүмдү кытыыланган кеткен каргылгаштар болгондо
көңүлгө жагып, бирок буйрубай калган махабаттар көп эле болгон. Мурдагы сүйүктүңө жолугуп калган учур болду беле. Бетме-бет болгон эмес. Мен көрбөсөм да мени көрүп жатат деп ойлойм. Башкага турмушка чыгып кетсе да чыгармачылыгымды, адамдык мамилемди сыйлайт болуш керек. Анткени анын көңүлүн калтырган эмесмин. Тагдырга бирге баш ийгенбиз. Кээде маегимди окуп, клиптеримди көрүп жатат болуш керек. Инстаграмда кыздар менен таанышып жолуккан учур болду беле. Таанышып гана эмес, жакшы көрүп калган кыздар болгон. Сүрөттөрүм баскан турганын карап аябай жакшы көрүп калган учурлар бар. Жолукканда жан дүйнөбүз төп келишпей, самаганы, эңсегени башка болуп калган учурда да кездешет. Жан дүйнөңдү, чыгармачылыгымды түшүнгөн апамды сыйлай алган кызды издеп жүрөм. Менин жан дүйнөм чыгармачылык менен ооруйт. Аны туура түшүнсө дейм. Өзүңдөн улуу кызга үйлөнөт белең. Өзүмдөн улуу же кичүү кыз алам деп айта албайм. Бирдей түшүнүктүү кызга баш кошсом жакшы деп ойлойм. Өтө кичүү болсо, аны менен суу чачышып ойнош керек болуп калат. Бирок эми бул буйрук да. Улуу кичүү деп тандабайм. Нике кайып болсо качып кутула албайсың. Менин кызым бар, таанышып көрбөйсүңбү дегендер барбы? Тойдон жолугуп калып, балам, номериңди берчи, мен сага эртең чалам. Кызым менен таанышып көрчү деген апалар бар. Жакшы билбесе да өзүнүн кызын мага ыраа көрүп жатканына чындап жүрөгүм жылыйт. Ар бир эне кызын жөн эле бирөөгө берип салгысы келбейт да. Бул балким мени ырчык катары жакшы көрүшкөн үчүн болуш керек. Маегиңе рахмат, өз бактыңа жолугуп жан шериктүү болушуңа тилектешпиз. Маалымат булагы, Суперчекит KG.